Анашы бурушуп тогөрөлөк экенбиз, канды суудай чачышкан тогөрөлөк экенбиз, өлүм көрсө сүйүнгөн эл көрөлөк экенбиз, өпкө жарып кар ичкен шер көрөлөк экенбиз, ареңгир асыр жебе тойгонду көрбөй жүрүппүз, канды суудай шимирип тойгонду көрбөй жүрүп. Салам, урматтуу жалпы биздин кыргыз фильм көрүүчүлөрү, урматтуу достор, сиздер менен кайрадан эле Иреков шаар биз баштайбыз. Бүгүн деген өзгөчө кинонун жабык көрсөтүүсү. Кайсыл кино десеңиздер, албетте бул Манасчы Сагынбай деген кинонун жабык көрсөтүүсүнө келип өттүк. Бүгүн бул жерде болсо кандай атмосфера жаралып жатат, жана ошондой эле кандай кино тартылды, биз сиздер менен биргеликте сонун эмоцияларды көрсөтүп беребиз. Биз менен болуңуздар, кеткен эмесе. Кеткен эмесе, бул жакта биз көрүп тургандай белгилүү тамада белгилүү алып баруучу ырчы Чыңгыз Мырзаев байкени көрүп турабыз. Бүгүнкү дегиле Манай кандай байкем? Жакшы, эң сонун эми. Баалабасак Манастыгын эртеңкиге жалтанбай караш кыйын дейт. Баарыбыз Манастын урпагыбыз деп бөкүрөк кагабыз. Анан чын-чынына келгенде тарыхын анчайын биле бербейбиз чын-чынына. Анан кинонун шултоосу менен Сагынбай атабызды жакындан тааныйлы деп Эрин Сагайдын чыгармачылыгын сыйлап урматтайбыз. Ошон үчүн да ушул тасманын премьерасын атайын келдик, чыгынып. Баркелде, Чыңгыз байке, айтсаңыз, бул кинодо көбүнчө эмнени күтүп атасыз? Агай биздин эфирге келди. Мен документалдуу фильмге деп ойлосом, жок, толук көркөм тасма деп айтты. Ошон үчүн көркөмдүгү жагынан мурдагы тасмаларын көргөн киши катары буюрса купулга толот деп ишенип турам. Бардык чыгармачылык топко ийгилик. Эрин Сагайдын өзүнүн бир айткан сөзү бар. Кыргызстандын жарымы кино тартып, жарымы киного тартылып калсын депчи. Ошоңа эми кыргыз эли башынан эле чыгармачылыкка жакын элибиз. Ар бирибиздин ойлогон ой максаттарыбыз орундалып, Ала тоодой, Ак калпактай, Манасыбыздай бийик бололу. Урматтуу достор, көрүп тургандай, Кыргызстандын эң белгилүү, мыкты, эң күчтүү режиссеру Эрнис Абдыжапаров алдыбызда турат. Саламатсызбы, кандайсыз? Саламатчылык. Жакшысызбы? Толкундо толкундо биз көнүп калдык, бул 12-чи тасма. Жакшы. Баркелде, айтсаңыз, бул Сагынбай Манасчыда тарткан оңой болду же сценарий жазган оңой болду? Бул жерде ар бир өзүнүн оорчулугу бар, өзүнүн керемети бар. Мисалы, сценарий жазып атканда бир дүнүйгө сүңгүйсүң, изилдейсиң. Тартып атканда өзүнчө башкача кыйынчылыктар болот, башкача ырахаттар болот. Анан салыштыруу мүмкүн эмес да, экөө тең кыйын. Экөө тең керемет да. Жакшы. Айтсаңыз, анан азыр дагы 4-кө чейин негизи дагы бир эпизодду көрсөтүү болду, сеанстар. Элдерге кандай жак кирди? Элдер айтып атышты, аябай мындай таасирлендик, ыйладык, ушундай бир укмуштуу таасирдүү кино болуптур, көркөмдүү кино болуптур деп ыраазычылыгын билдирип атышты. Ошол эле Сагынбай атабыздын жээн небереси келип, аябай таазим этип кетти, кадимкидей ошо тай атамды көрүп кеткендей болдум деп. Анан Кудай буйруса, ошол кыргыздын эми туу чокусу да бул манасчылык маданиятыбыздын, ошонун бир дагы бир Саякбай атабыздан тышкары Сагынбай атабызды чагылдырып кеткенибизге биз аябай сыймыктанабыз. Жакшы, Эрин Сагай, айтсаңыз эми өзүңүздүн эң жакшы көргөн 3 тасмаңыз? Мен өзүмө жаккан, албетте, азырынча бул эми Сагынбай азыр чыга элек да, негизи буга чейин үчөөнү айта турган болсок, албетте Айыл өкмөтү, Боз салкын, Саякбай болчу. Жакшы. Сизге жагат эң жакшы алдыңкы жаккандар? Менин өзүмдүн купулума толгон тасмалар. Жакшы. Элдерге эмне дейсиз? Эми биринчиден биз кыргызбыз да. Кыргыз эмнеси менен кыргыз, Манасы менен кыргыз. Манас жок болсо бул кыргыз эмес. Анан Манасты эгерде чынын айтканда ушул дүйнөгө сүңгүп, дагы мындан дагы
кыргызчылыкты көөдөнүмө сиңирем десеңер, анда ошо эртеңден баштап прокат башталып атат. Ушул Сагынбай Манасчы тасмасын келип көрүп кеттиңиздер. Бардык кинотеатрларда. Бардык кинотеатр. Урматтуу достор, укканыңыздардай эле жүрөгүбүзгө Манасты жаңырталы жана ошондой эле Манас деген уран менен бардык кинотеатрлардан эртеңден баштап бардык сеанстарга кирип көрүп келиңиздер. Анткени деген бул кино чынында эле дух бере турган кино болду деп ишенем. Ооба, туура. Анда эмесе биз кинону карай уланталы. Алдыбызда көрүп тургандай урматтуу достор, Актан Рыскелдиев жана ошондой эле Феруза жеңекебиз келип олтурат. Биздин Сагынбай Манасчы кино тасмасынын жабык көрсөтүүсүнө капитан команда позитив жүргөн байкебиз. Манайыңыз кандай? Ассалам алейкум. Жакшы, Кудайга шүгүр. Алейкум ассалам. Кандай келдиңиз? Кандай келдик? Жеңе. Эң башкысы кырылбай келдик. Маданият түрдө бири-бирибиздин кийимдерибизди үдүктөп, урушпай, сонун келдик. Антпесе мындай жерге чыгуу биз үчүн Жеңемдин көз карашы башкача болот атчы да. Жеңе точно элеби? Просто ачык болуп атам. Анда менден жакшы питание. Кинодон кийин деп. Жакшы, негизи эле Актан байке айтсаңыз, бул эми комедия эмес, бул өзгөчө документальный десек дагы, бирок толук кино болуп тур. Көбүнчө эмнени күтүп атасыз? Негизи эле дүйнөлүк практикада тарыхый кинолор ошол элдин, ошо кайсы өлкөдө тартылса, ошол элдин духун көтөрүүчү кинолор да. Анан өздөрү билгендей, Курманжан Дакка чыкканда дагы элибиздин руху көтөрүлүп, кадимкидей өзүнө ишенип калган. Кудайым буйрса, бул дагы Сагынбай атабыздын дагы киносу купулубузга тогот деп ишенебиз. Себеп дегенде кыргыз киносунун казынасына сонун дагы бир кино кошулуп атат. Кыскасы бир 2 сааттык эстетикалык рахат алып чыгабыз деген ниеттебиз. Негизи келинчегим триллер, драма, боевик деген кинолор жакшы көрөт, комедия. Анан айттым эле, сен жөн эле койсоңчу десем болбой ээрчип алды. Акыркы убактарда көрүп турабыз стористерден. Көбүнчө сонун кинолор көрүп, бирок сиз түшүнбөйсүз. Бирок жеңем болбой эле айтып берип атат. Жеңе көбүнчө сизге кандай кинолор жагат? Туфтоо. Бул жерден бирок айтпаңыз деп жанагы стористердегилерди. Макул. Мындай да үйдө отурганда зеригип, анан любой эле кинону көрө берет да. Антпесе бардык дүйнөлүк кинематографиянын шедевр кинолорун баарын көрүп койгон. Мен кайсы кинону сурабайын, аны көргөм дей берет да. Ошондуктан акыркы туфтовый кинолорду көрө берет бул. Бирок бүгүн жакшы киного алып келдим. Наконец-то дең. Кандайсыз? Сонун. Манайыңыз жакшы? Өлө сонун. Сонун келдиңизби? Сонун. Пробкаларга не чыдады? Пробкадан жакшы эле келдим. Жакшы, баракелде. Бүгүнкү кино негизи эле кандай тартылды деп ойлойсуз? Эми Эрис байкенин кинолору жакшы тартылат да всегда. Азыр бир сонун бир нерсе көрөбүз деген ниетте келип отурабыз. Эмнени күтүп атасыз көбүнчө? Сонун кинону күтүп атам. Сон. Эрнис Абдужапаровдун 3 мыкты киносун айтып бере аласызбы? Боз салкын эң биринчи, Айыл өкмөтү, көптөн негизи мыкты, анан Саякбай. Үчөөнө тең мен тартылгам да. Значит, мен тартылдым, значит, бардыгы жакшы. Эң мыктылар ошол. Эрис байке өзү эле мыкты да негизи. Жакшы. Оор элин сенсиңби? Кыргызга күйүп келдиңби? Падышадан кайтарып элиме жерин бердиңби? Вставай, проклятием заклеймён. Кыргыздар өз алдынча мамлекет болуптурбуз деп жатат. Када салды иман баарын тебелешти. Ишенип коюңуз аке, мындай бийлик сизди да жыргатпайт. Мен сиздин сулуулугуңузга суктанам, Акмермет. Азыр угуп көргүлөчү Караманча башка пикирде калат элек. Сиз 4 жылда жазып бүтө албаган Манасты биз бир баста угуп бүтө алабызбы? Эми ачкадан өлүп, жаныбызды Кудайга тапшырып салсак, Манасты китеп көрүп ким чыгарат? Ал эмесе мен башында ушул дагы бир кишини чакырып койгум келет, ошо кесип Кадырбекова, Кадыркулова, бул Сагынбай атабыздын небереси. Бул тапсырмалар бул кишинин китебинин негизинде да көп маалымат алынды. Бул болсо төрткө келип өзүнүн сөзүн айткан, азыр болсо мен сөздү ошо
биздин маданият министри Азамат Капаровичке берип койсок, анан өзү бүгүнкү кечени улантып кетсе. 3 gün, 4 gün жыл өзүңүздөр билгендей бир кагаздын бетине бир тамга жазбай муундан муунга миңдеген сабырды бирине берип келди. Ошол берип келген инсандарыбызга таазим этмейинче, аларга ыраазычылык билдирмейинче биз бунун бартына жете албайбыз. Сондуктан мына ошол инсандардын бирөөсү 20-жылдын улуу манашчысы Сагынбай Орозбаков атабыздын өмүр таржымалык жөнүндө кино сценарий келгенде атайын комиссиябыз аныктап чыгып, өзүңүздөр билгендей Сагай буга чейин Саякбай атабыздын өмүр таржымалык жөнүндө кино тартып эле. Ошол тасманы улантуу максатында, манасыларды даңазалоо максатында, элге жеткирүү максатында колдоп, азыр эң мыкты жогорку деңгээлдеги менин оюмча тасманы көрдүк баарыбыз. Оюндун деңгээли, аткаруучулук деңгээл, анан бул жакка келатканда мен чындыгын ойлонуп келдим. Саякбай атабызда Чыңгыз атабыз менен айкалыштырылып келген жергө эле, ошол менен негизги сценарий тургузулду эле. Азыр эмненин негизинде тургузулат, кандай болот экен деп бир кызык менен келдим эле. Анткени Саякбай атабыз жөнүндө болбосо дагы эл арасында кеп бар, маалымат бар. Сагынбай атабыз жөнүндө абдан аз. Мен айта кеткен нерсе, ушул январдан бери биз ушулга демөөрчү кабалдай келгенбиз. Ошол демөөрчү бизден ошол аксак жерибиз өкмөтүбүздүн кинону тарттырат экен. Бирок элге көрсөтө келгенде чоок болуп акчасы жок калат экен. Ошол демөөрчү катары мына Бакытка карай жол деген фонддун директори мына Саякбай атабыздын небереси ошого да кол чаап сөз берип койсо. Бардыңарга чоң рахмат бүгүнкү тасмага келгениңерге. Себеби силердин аркаңар менен ушундай тасмалар тартылып атат. Анан ушул актерлордун баарына чоң рахматымды билдирем. Силерге чоң рахмат. Абдан баары жакшы, абдан сонун болду. Өзгөчө Эрнис Байкеге апа айтып кеткендей, Эрнис Байке мындай жумушту, мындай долбоорду алып барыш ар бир адамдын колунан келе бербейт. Ошондуктан сизге чоң рахмат. Сиз деген ошол илгерки биздин ата бабаларыбыздын жашоо турмушун болгондой чагылыштырып болгондой көрсөтүп атасыз. Ошондуктан аны көрүп, сиз мына жаш муундар, азыркы жашап аткан жаш өйдө адамдар дагы баары ошол жактан туура нерселердин баарын өзүбүзгө алып, ошолорду кийинки жаш муундар коюп көрүп, туура жашаганды үйрөнүп, ошолорго да айтып, ошол жактан жакшы нерселерди өзүбүзгө мисал тажрыйба алып калышыбыз керек. Ошондуктан сизге чоң рахмат, Эрнис Байке. Силерге коноктор, достор, абдан чоң рахмат. Менин жеке оюм тасма абдан жакшы болду. Кемчиликтер албетте бар, кемчиликтер жок болбой койбойт. Бирок кемчиликтерге карабастан тасма абдан жакшы болду деп ойлойм. Чоң рахмат баарыңарга. Кино дегили кандай болуптур? Дегили жогорку деңгээлде болуптур кино. Ичинде мындай скрытый посылдары бар экен. Адамдын өзү ойлоп чыгара турган моменттери бар экен. Эң башкысы мага жаккан бир гана эле Саякбай дейм да, Сагынбай атабыздын тагдырын өмүр баяны эмес. Бул жак Советский Союз бизге Кыргызстанга кандай тиеше келтирген, кабыл келтирген, анан ошол менен кандай эки кандай айтсам, мусулман дин Советтер Союзга чейин Кыргызстан, анан Совет Союз менен чогуу бириккен учурун кандай экөө бири-бирине дал келгенин көрсөтүп бериптир. Дал келген посылдары жакты мага. Жакшы. Сизге кинонун эмнеси жакты? Мага негизи мен үчүн аябай эле тарых билген эле болдум кино көргөндөн кийин. Аябай жакты. Аябай мындай кыска нуска, бирок түшүнүктүү аябай болуптур.
мындай майда чүйдөсү жок. Аябай мен үчүн мындай кыскасы айтканда тарых болду мен үчүн. Тарых болду, буга чейин тарых сабак окуган эмессиз. Ошол себептен тарых болду, баракелде. Музыкальный сопровождениялар сон болуптур. Оскомуз менен Манасты мурун анча окчу эмесмин. Ошолдан кийин мындай жүрөккө бир титиретүү сезимдер келди да. Телефон звонокко же болбосо будилинке мындан ары ошол Манасты коё турган болдуңуз, э? Сен чалганга коюп коем го дейм ошону. Жакшы. Анан фуршеттен биртке буга дагы жедирип коё биртке. Урматтуу достор, кайрадан эле биздин дагы бир мыкты актер байкебиз. Ким десеңиздер, Азамат байке кандай, жакшысызбы? Жакшы. Ассаламу алейкум. Тамагыңыз таттуу болсун. Алла разы болсун. Кино жөнүндө сүйлөшкөн эле, кино дегиле кандай болуптур? Аябай жакшы, оң таасир алдым. Оң таасир. Эмнеге дебейсизби? Неге? Эми биз акыркы ошо баягы учурда көп жашоонун мындай жыргалчылыгынан да ачык айткандачы жашоонун жеңилдигинен ар кайсы болбогон нерселерге налып мындай өзүбүздү өзүбүз жоготуп баратканыбызды ушу кинодон билдим да. Эми алгач башталганда эле жаргылчак менен талкан тартты, анан ал талкандан калама жазады, анан ошол каламаны дагы баардыгына жетпей калды да. Жаман таасир тийди да. Анан бул күндөрдө өткөндө негизи 90-жылдарда эле болгон бул нерсечи. Анан карап турсак биз ошол нерсени унутуп баратырбыз да. Акырындык менен тамактар мусорларда жатат, мисалы аз карасаңар, эми бул мындайча айтканда, целым негизи жалпы тасма жөнүндө айта келсек, өтө мыкты тартылган. Мисалы мектеп программаларына ушундай тасмаларды киргизиш керек. Мисалы ошол эле айтып кетпедимби? Жалкоочулук баарыбыз эле уже жашоонун жыргалчылыгынан жалкоо болуп келатабыз. Окуучулар дагы мисалы азыр китеп окубайт, брошюраларды окубайт. Анан мен ойлойм ушу мугалим Баланчанчы беттеги Сагынбай Орозбаков жөнүндө окуп келгиле деп ошондон жыйынтык алгыча Сагынбай Орозбаков жөнүндө могу кинону көрүп келгиле деп ошол кинону көргөзсө көбүрөөк мындай таасирлүү жыйынтык болот деп ишенем да. Анан бул тасма аркылуу мындай кенен Сагынбай Орозбаков жөнүндө кенен толук көрсөтүү мүмкүн эмес негизи элечи. Сериал тартса да болбойт да. А бирок бул тасма аркылуу жалпы ушул инсан тууралуу казып, терең казып, изилдеп окуганга ушул тасма негиз болуп берет да. Анан буюрса ушул сыяктуу тасмалар көп тартылса, Эрис байкеге чоң рахмат. Аскат байкеге да чоң рахмат. Өтө жеткиликтүү аткарыптыр. Чын айтсам, Аскат байке ушундай олуттуу, ушундай чоң ролду күлдүрбөй кантип аткарат деп мен ошо ойлонуп эле, кызалат болот эле. Эме вазипасын жакшы аткарды, бир да жолу күлбөй мындай ишенип жакшы аткардым да. Аскат байке Азамат. Күлбөй бирок шуткаларды сонун айтып атты. Күлдүрүп атты. Мен эми бу Аскат байке баягы көбүнчө комедияларда ойноп баарыбыз эле билебиз да. Анан көрсөк эле күлүп калбадык беле акыркы күндөрчү. Анан мен ошо Аскат байкени таңдаптыр деген, Аскат байке кантип болду экен деп мындай ойлонуп аткам. Анан буюрса бул көрүп атып мен ишенип кирип кеттим кадимкидей эле. Жакшы операторго өзгөчө жакшы баа бердим. Жакшы тартты, постановка сонун болуптур. Художниктер жакшы иштептир. Актерлор, ансамбль сонун болуптур, аябай сонун болуптур. Деги эле Эрис Абдыжапаровдун агайыбыздын негизи эле кинолорун бардыгын эле билесиз. Албетте. Эң жакшы көргөн 3 кино тасмасын айтып берсеңиз. Эми албетте Боз салкын, Айыл өкмөтү, анан Влюбленный вор. Влюбленный вор. Чоң рахмат, Азамат байке. Тамагыңыз таттуу болсун. Тамагыңыз муздап калды окшойт. Кечирим сурайбыз. Көрүшкөнчө. А биз болсо кайрадан эле уландабыз, достор. Бизде тамак жемей жок. Кеттик аны эмесе. Урматтуу достор, Сагынбай Манасчы атабыздын каарманын аткарган биздин алдыңыздарда эң мыкты актер, азыркы учурда Кыргызстан номер 1 актеру Аскат Сулайманов. Байкебиз, ассаламу алейкум. Кандайсыз, амансызбы? Жапаныңыз кут болсун. Манайыңыз кандай? Жакшы. Элдер кандай кабыл алды? Эл жакшы кабыл алды. Анан кээ бир кишилерге жакпаптыр, эми өздөрү билет. Ошо. Бирок кино эң жогорку деңгээлде өттүр. Анан өзүңүздүн ролуңуз жактыбы өзүңүзгө? Жакты. Жакты. Баягы калп эле жок, жаккан жок. Мен мындан да кыйын ойномокмун дей бергим келбейт да. Жакты эми алдым, жетишинче ойнодум. Баягы мындан деле ашырып ие албайт болчумун.
колумдан келишинче өзүмдүн дараметим эмнеге жетсе ошого ачып бергенге аракет кылдым. Бирок эң жогорку деңгээлде ойноп турсуз. Сизди эми өзүбүз бардыгыбыз эле билебиз, сизден үлгү алабыз дегендей. Ошол ишиңизге ийгилик, буюрса чоң рахмат. Дагы мындан дагы жакшы кинолорго тартылып жүрө бериңиз. Рахмат. Урматтуу достор, албетте бул кинону каржы жагынан көмөк көрсөткөн жана ошондой эле эң сонун болгон мүмкүнчүлүгү менен жардам берген, албетте жазылып тургандай көрсөтүүнүн расмий демөөрчүсү Бакытка карай жол деген жакшынакай фонддун ээси. Негизи кино кандай болду деп ойлойсуз? Кино абдан жакшы болду. Менин оюмча Кыргызстан үчүн, биздин элибиз, жерибиз үчүн өтө мындай маанилүү, өтө мындай жакшы деңгээлдеги кино болду. Жакшы. Каржы дегенде эми кайсаңыз? Каржы дегенде мен сизге сразу эле макул болдуңуз. Ооба, мен макул болдум, себеби деген мен фондумдун максаты биздин ушул өзүбүздүн үрп-адаттарыбызды, каада салттарыбызды, ушу имандуулугубузду көтөрүү. Ошол себептен мен дароо эмемди бердим, макулдугумду берип, ошого демөөрчү болдум. Урматтуу достор, дагы өзгөчө актер, эң мыкты актер, азыркы учурда Кыргызстан жергесинде эң белгилүү актерлордун бири, номер 1 Өмүрбек байкебиз келип отурат. Жана ошондой эле Сагынбай Манасчы атабыздын тасмасынын негизи эле башкы каарманы. Өмүрбек байке, кандайсыз? Жакшы. Кандай? Эмне кечип келдиңиз? Мен театрда спектакль ойноп калдык. Азыр эле жаңы эле бүтү төлгө спектакль. Ошондон кичине кечип калдым. Жакшы, баракелде. Көрдүк кинону. Эң жогорку деңгээлде аткарыптырсыз. Баягы эле Өмүрбек байкебиз, баягы эле өрөөн күчтүү. Айтсаңыз, бул роль өзүңүзгө жактыбы? Ооба, албетте. Башында биз Эрнсага менен сүйлөшкөндө эле, сценарийди окуганда эле аябай жаккан, аябай каалаган бул ролду. Көксөмө жетип ойнодум. Эми кандай болду кино? Пока белгисиз, эл тараза элсинчи, элдин сынында болсун. Жакшы. Айтсаңыз, Эрнис Абдыжапаров байкебиздин, агабыздын, агайыбыздын кинолорун негизи эле көрөбүз. Ооба. Бардыгын эле билебиз. Ошол кинолордун ичинен эң жакшы 3 кино тасмасын айтып бере аласызбы? Айыл өкмөтү, Саякбай, Сагынбай Манасчы мага жаккан. Башка фильмдер жагат, бирок азыр 3 фильм сурабадыңарбы? Жакшы. Анан айтсаңыз, эң ушул Манасчы, Сагынбай тасмасынын эң жакшы көрүнүшү, то есть эң жакшы моменти, эпизоду. Эң жакшы эпизоддор көп, бардык эле эпизоддор мага жагат. Анан эң баягы жүрөккө тийген эпизод бул мен үчүн ойногонго келгенде актер үчүн бул Сагынбайдын бул дүйнө менен коштошуусу. Сагынбай узагын түн түшүмө кирген. Сизге айтып койду өтүн теле. Унутуп кетип баратканымды карабайсызбы? Бардыгын ыйлаттыңыз деп ишенем, анткени биз өзүбүз да көрүп отуруп, денебиз чымырап, көздөн жаш алганга чейин бардык. Сизге чоң рахмат. Келиңиз, эми болсо элге бир кайрылуу. Микрофон сизде. Келиңиздер, негизи биз Эрнис агай бул фильмде Кыргыз фильм киностудиясы атайын биздин эл үчүн баягы тарых барактарын казып отуруп Эрнис агай сценарий жазып эл үчүн тартты. Демек, көрүңүздөр, бул эмгеги сиздер үчүн. Ооба достор, бүгүндөн баштап бардык кинотеатрларда Манасчы, Сагынбай кино тасмасына сөз түрдө көрүңүздөр, анткени деген эң мыкты актерлор катышты. Чоң рахмат Өмүрбек байке, ийгилик ишиңизге.